Медеркул Мамыралиев 30 жылдан бери билим берүү тармагында эмгектенип келет. Өзгөчө каарманыбыз балдарга жөн эле сабак бербестен улуттук оюндарды жайытууда чоң салым кошуп келет. Анан дагы мектеп программасына Ордо тогуз корголуу оюндары киргенине кубанат. Улуттук оюндар, мисалы, мына Кудайга шүгүр, азыр мектептерде улуттук оюндар кирген. Биринчи кезекте Ордо сабагы бар, тогуз коргол сабагы бар. Бирок акырындап мынакей биз дагы мына бүгүн ушул жерден өтүп атабыз. Улуттук оюндардын баалуулуктары боюнча биз дагы ушу чүкө оюндарын киргизгенге аракет кылып атабыз, киргизип атабыз. Себеп дегенде мына бүгүн биз өтүп аткан сабактын темасы бул чүкө оюндары. Ошол чүкө оюндарынын ичинде канталамай оюнун эң негизги жакшы жактары ушу балдарды байкагычтыкка, тартипке, тарбияга жана өзүнүн колунун ыкмаларына жана ошондой эле мындайча айтканда аң сезимин туура багыт берүүсүнө аябай жакшы өөлгө түзө турган улуттук оюндардын бири. Бул улуттук оюндар менен биздин жалаң эле тиги ден соолукту же болбосо ошол аң сезимди эмес, өзүбүздүн маданиятыбызды дагы, өзүбүздүн тарыхыбызды дагы керек болсо баалуулуктарыбызды мындай көтөрө алабыз. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана балдардын өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борбору Кыргыз шахмат союзу 7 дубандан келген мугалимдердин башын бириктирип, улуттук оюндардын баалуулуктары жана алардын балдарга тийгизген таасири туурасында семинар өтүп жаткан учуру. Улуттук оюндардын баалуулуктары боюнча семинар өтүп жатат. Дүйшөмбү күнү башталган. 2 аптада бүтөт. Кыргыз Республикасынын жерлеринен келишти. Жалпы 36 мугалим. Ал мугалимдер мектептеги дене тарбия мугалимдери жана иримден берген мугалимдер. Биздин максатыбыз эмне? Биздин максатыбыз ушу улуттук оюндардын баалуулуктарын таратуу, балдарга жеткизүү, үйрөтүү. Ошол боюнча ага эжелер келип бизде жүрүп жатат. Нарындан, Таластан, Чүйдөн, Көлдөн келишти. Булар болсо 2 апта окутабыз, бүткөндөн кийин сертификат алып кетишет. Улуттук оюндардын катарын чүкө оюнду толуктайт эмеспи? Албетте ар бир ата эне балдарына чүкө оюндарын ойноо абзел. Бир эле чүкө деп айтабыз, бирок анын дагы көп өзгөчөлүктөрү бар. Мен ушуларды бүгүн мугалимдерге так жана туура жеткирүүдө өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп келем, дейт Айкур федерациясынын башчысы Искендер Кожокеев. Бул ошо алмыштыктан бери Кыргыз жаралгандан бери көчмөн эл болгондуктан биз мал мал менен чоңойгон элбиз да. Мал күтүп, ошондо ошо малдын ар бир чүкөсүн, ар бир эмесин сөөгүн бул балдарды тарбиялоодо, кыздарды тарбиялоодо, мекенди сүйүүгө, ошондой эле мекенди сактоого, өз мамлекетин сактап, ошону эч ким бир жоого алдырбаганга мындай бир тарбиясы күчтүү да. Иш-чаранын максаты мен эми ушул чүкө оюндарын изилдеп, как этнограф катары, как ошол кичинекей менен ушул чүкө оюндары менен чоңойгонго ойлоп отуруп, абдан жүрөгүм ооруду да. Оюндарын ушу балдардан башташыбыз керек экенин билдим да мен. Анткени баланы детсадтан баштап биз тарбиялашсак, чүкө оюндарын ошонун көкүрөгүнөн орун алат, мээсине, компьютерине кирет дагы, анан ошол чүкө оюндарын жандандырат дагы, анан тарбиялуу болуп өсөт да. Бактыгүл Жусупалиева академик Үсөнов атындагы Нарын шаарындагы лицейдин мугалими. Ал балдардын насыбын өстүрүүдө шахмат иримин жетектеп келет. Бүгүн семинарга катышып, улуттук оюндардын эрежелерин үйрөнүп жаткан учуру. Академик Үсөнов атындагы Нарын областык лицей бар. Ошол лицейдин мугалимдеринин ичинен мен шахмат иримин алып барам. Анан ошол шахмат иримине карата ушу жерге окууга келдик. Бул сейтек борбору аябаганда бизге жакшы нерселерди берип атат. Күнүгө бизге программа менен обеспечить ошол программанын негизинде РИПКга дагы окууларга барып келдик. Бул биздин мектепте интернат болгон үчүн бизде жатак мектеп болуп калды дагы, балдар, окуучулар интернаттын жатаканасында жашашат да. Мына ошол экенде биздин дагы өзүбүздө ушул улуттук оюндарга көп маани беребиз, көп кружоктор иштейт. 7 дубандан келген мугалимдер бир жума бою борборубузда болуп, ар күнү улуттук оюндардын кыймыл аракети жана алардын аткарылышы, эрежелери, ойнолушу менен кенен таанышып, шахмат, тогуз коргол оюндарынын ыкмалары, чүкө оюндарынын кыргыз күрөштүн эрежелери менен таанышып, аларга тайын адистер сабак өтүп, жыйынтыгында сертификаттарга ээ болушмакчы. Каалагандай калчак койсо болобу? Каалагандай калчак, каалагандай.